Менин сунушум бар эле. Бүгүн биздин депутат Айдаралиев Эрнис келинчегине Куран окутуп атат. Ошого 12:30 2:30 чейин танапис кылсак деген сунуш. Шакеев парламент тарайт экен деген кептерге жооп берди. Бүгүн 18 сентябрдагы жогорку кеңештин жыйынында төрага Нурламбек Шакеев айрым саясатчылар тарабынан ушак айың таратылып парламент тарай турганы жөнүндө кеп кетип жатканына токтолуп өттү. Ал учурда коомдук саясий абал туруктуу экенин айтып, эч кандай өзгөрүү болбой турганын билдирди. Ошондой эле Шакеев диний кырдаал боюнча талкууларга да пикирин айтып, дин иштерине мамлекет аралашпай турганын, жоолукка чектөө болбой турганын кошумчалап өттү. Жанындагы депутаттарга ички маселелерин жыйында айтпоого чакырды. Пленардык жыйынында бардык регламент чегинде болуш керек. Ички анча мынча өз ара маселелер жөнүндө маселелерди бул жерде айтпасаңыздар. Мына ошондой маселелердин айынан парламенттин аброюна бир топ шек келтирген сөздөр болуп атат. Өткөн жумадагы дагы бир депутат коллегабыздын сүйлөгөнү көрүп атасыздар. Ушундай нерседен өзүңүздөр оолак болсаңыздар, өзүңүздөргө маалым болгондой, акыркы күндөрү жөнөкөй тил менен айтканда экөөнү зериктирбеген, бирөөнү эриктирбеген саясатчылар, айрым ушак айыңга жакын адамдар коомдогу өлкөдө ар кандай өзгөрүүлөр болот экен, референдум болот экен, парламент таркайт экен, парламенттин саны кыскарат экен, чоң саясий өзгөрүүлөр болот экен деген ушак айымдарды чыгарып атат. Бунун бардыгы суу кечпеген сөздөр. Бизде бүгүнкү күндө саясий туруктуулукту камсыздап, ошонун негизинде бүгүнкүдөй жогорку экономикалык көрсөткүчтү камсыздап атабыз. Андыктан эч кандай саясий окуялар болбойт. Алдыда 17 ноябрга белгиленген жергиликтүү шайлоолорго, жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдыктар болот. Ошол жергиликтүү кеңешке шайлоолорду биз татыктуу, таза өткөрүшүбүз керек. Мен муну ачык айтып коеюн, биз өлкө жетекчилиги бул боюнча бүгүн эртең менен да талкуулап сүйлөштүк. Андыктан мен атайын билдирүү катары айтып коеюн, эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Бардыгы мыйзам чегинде өзүнүн кезеги менен өтөт. Мына ушундай сөздөргө чекит коюшубуз керек, урматтуу депутаттар. Бул бир. Экинчиси, мына биз парламентке карала турган диний маселелер боюнча мыйзамдын тегерегинде дагы коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам тегерегинде талкууларга да биз туура багыт берип коюшубуз керек. Дин бул өзүнүн мамлекеттен сырткары кармаган. Буга чейин да билесиздер, дин иштерине мамлекет аралашпайт. Мыйзамды да ошол дин иштери боюнча комиссия, аалымдар, ошолор жазып келишет. Ошонун негизинде көрөбүз. Ар кандай чектөөлөрдү айтып атышат, жоолукчандардын жоолугун алдырат экен, даватты токтотот экен деген эч кандай жоолукчандар алынбайт. Бул биздин салтыбызда да, динибизде да болгон. Кыз келиндерибиз, апаларыбыз жоолук кийген. Андан сырткары дават, мына ошол даваттын жардамы менен бизде өлкөдө бир топ аракештик, баңгизат, сойкулук, бир топ терс көрүнүштөрдүн баары жоюлуп келген. Бирок бардыгы ирет менен болот, иретке салынат. Ошондуктан муну дагы ачык айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Себеби дегенде коомдо ар кандай талкуулар болуп атат. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров үй камагына чыкты. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. Ал буга чейин 26 сентябрга чейин камакта калтырылган. Маалыматка караганда анын бөгөт жарасы 24 августта каралып, үй камагына чыккан. 6 июлда Улан Жапаровдун кармалганы белгилүү болгон. Ал коррупция беренесинин негизинде шектелип жатат. 32 жаштагы Улан Жапаров президенттин жакын тууганы Ракымжан Жапаровдун уулу. Төө ашууда жолду кардан тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бишкек Ошуна жолундагы төө ашуусуна кар жаап, атайын техниканын жардамы менен жолду тазалоо, кум туз аралашмасын чачуу иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу бүгүн 18 сентябрда Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, азыркы учурда күн ачылууда, каттам үчүн тоскоолдук жок. Жеринде жолчулар нөөмөттө кызмат өтөп, атайын техника менен камсыздалган. Мекеме аталган иштерди номер 9 жол эксплуатациялоо ишканасы тарабынан аткарылганын кошумчалашты.
Президент Коопсуз шаар долбоорун ички иштер министрине өткөрүп берди. Президент Садыр Жапаров акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун маселелери жөнүндө жарлыкка кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болду. Эми сценариптик өнүктүрүү министрлиги 10 күндүн ичинде ички иштер министрлигине коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык системасын өткөрүп берет. Ал эми башкы прокуратура 2023 жылдын 1 февралынан тартып азыркы мезгилге чейинки бузуулардын бардык маалыматтар базасын коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык системага берет. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек-Торугарт, Бишкек-Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ош шаарында коопсуз шаар долбоору быйыл 16 сентябрда иштеп баштады. 60 жерге камера орнотулуп, жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып, айыппулдар салынат. Гумдагы зоопаркта маймыл качып чыгып, кызматкер жаракат алган окуя боюнча милиция үн катты. Соц тармактарда Гум соода борборундагы зоопаркта маймыл качып чыгып, кызматкер жаракат алганы тууралуу видео тараган. Бул боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы маалымат таратып, факты Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына катталганын, териштирүү башталганын билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн алкагында башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарды тартуу менен жаныбарлардын жашоо шартын текшерүү жана техникалык коопсуздукту камсыздоо боюнча тиешелүү тергөө аракеттери жүргүзүлөт. Учурда эч ким жазуу түрүндө арыз бере элек дешти. Мээрим Жуманазарова Меккеде зыярат кылып жүрөт. Париждеги Олимп оюндарындагы күмүш байгенин ээси Мээрим Жуманазарова Меккеге барды. Ал соц баракчасындагы тарыкчасына билдирүү калтырып, Меккеде жүргөн сүрөттөрү менен бөлүштү. Меккеге ар бир келгеним жаңы келгендей туюм калтырат. Бул жер жүрөгүңдүн тынчтыгы, жагымдуу жолугушу, Мекке кайра-кайра келгиңди келтирген жай деп калтырган билдирүүсүндө. Бир эле кетсе кыргыз балбан айымы Меккеге өткөн жылы күз айларында да барып келген. Орусия мектептерде чет элдик окуучуларга болгон чектөөлөрдү баштады. Орусиядагы мектептерди жана ага чейинки билим берүү уюмдарында орус тилин жакшы билбеген чет элдик жарандардын балдарына чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу орус басылмалары Билим берүү министрлигинин аймактарга жөнөткөн методикалык сунуштамасына көрсөтмө берүү аркылуу жазышты. Орус тилин начар билген балдарды окутуу, мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарды окуткан менен барабар, ошондой эле кыйынчылыкты туудурат. Андыктан ар бир класста же топто орус тилин өздөштүрө албаган 3төн гана бала калсын деп айтылган билдирүүдө. Беле кетсек, буга чейин Сергей Миронов баштаган мамлекеттик думанын депутаттары орус тилин билбеген чет элдик жарандардын балдарына чектөө киргизүү боюнча кайрылуу жолдошкон. Ведомство парламентарийлердин сунуштары менен макул болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АЙО холдинг ишканасынын мурдагы президенти Бактыбек Өмүракунов уюшкан кылмыштуу топту каржылаган деген чек менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал Өзбекстанда бизнес кылуу үчүн өзбекстандык Крим Төбөл Салимбай Байбача деген кайманат менен таанылган Салим Абдувалиев менен байланыш түзгөнү аныкталган. АЙО холдингдин мурдагы жетекчиси уюшкан кылмыштуу топтордогу байланыштарынан жана кылмыштуулук идеологиясынан баш тартуу боюнча милдеттенме алган. Бактыбек Өмүракуновдун адвокаты же жакындары УКМКнын маалыматына комментарий бере элек. Я Умракунов Бахтыбек Абдралиевич, 1973 года рождения. Я раскаиваюсь о том, что посещал мероприятие, которое проводил криминальный авторитет Салимбай Байбача в городе Ташкент, Республики Узбекистан, и пытался выстроить отношения с представителями криминалитета. Политику руководства страны по полномасштабной борьбе с коррупцией и преступностью поддерживаем. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги бир нече микрокредиттик компаниялардын кеңселерине мөөр басты. Бул тууралуу маалыматты 24 KG басылмасына өздүк булактар тастыкташты. Алардын айтымында М-Булак жана АБН фирмаларынын кеңселерине тинтүү иштери жүрүп жатат.
Алдын ала маалыматтар боюнча компаниялар документтерди бурмалаган деп шектелүүдө. Бир нече жылдан берки бухгалтердик китептер, компьютерлер жана башка документтер алынган. Каракөл шаарынын мурдагы мэрия кармалды. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын экс-мэри бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлүктү өзгөчө ири өлчөмдө ыйгарып алуу жана коротуу каралган кылмыш белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын экс-мэри кармалды. Тактап айтканда, Каракөл шаарынын мэриясынын кызмат адамдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Токтогул районунун Үчтерек айылынан Каракөл шаарынын Кетмендөө айылына чейинки узундугу 10 чакырымдан ашык суу түтүк тармагын куруу боюнча жоопкерчилиги чектелген компаниясы менен атайлап пайдасыз келишим түзүшкөндүгү, анын натыйжасында мурда болгон суу түтүктөрү демонтаждалып, сатылып кеткендиги, ал эми жаңы тармакты куруу боюнча иштер сапатсыз аткарылгандыгы, буга байланыштуу түтүк өткөргүчтөр пайдаланууга жараксыз болуп, Кетмендөө айылынын тургундары 10 жылдан ашык убакыттан бери ичүүчү таза суу менен камсыздалбай келишкендиги аныкталган. Мындан тышкары ал Каракөл шаарынын мэри болуп иштеп турганда мыйзамсыз жол менен алынган мүлүктү легалдаштырган деп шектелүүдө. Учурда УКМК тарабынан кылмышка тиешеси бар башка адамдарды жана келтирилген зыянды аныктоо боюнча ыкча миликтөө иш-чаралары улантылууда. Булак Серепкежи. Бишкекте таштанды таштоочу жайдан бөтөлкө банка чогултууга тыюу салынат. Бишкекте таштанды таштоочу жайдан кайра иштетилүүчү материалдарды алуу мыйзамсыз. Бул тууралуу бүгүн 18 сентябрда кала мэриясы билдирди. Андагы маалыматка караганда, мыйзамга ылайык контейнердик аянтчалардагы таштандылар мамлекеттик органдардын, жергиликтүү администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчиги болуп саналат. Ошондой эле мэрия бул иш-аракеттер мыйзамды гана бузбастан таштанды таштоочу жайдын айланасындагы башаламандык жаралып, шаардын көрүнүшүн бузаарын айтты. Контейнер аянтчаларынан жана таштанды кабыл алуучу жайлардан экинчи материалдык ресурстарды, бөтөлкөлөрдү, банкаларды жана башка буюмдарды чогултууга катуу тыюу салынат. Бул Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелеринде бекитилген деген кала мэриясы. Ага ылайык жобону бузгандар муниципалдык инспекция тарабынан айыппул салынары эскертилди.